أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Айтпағының bir nerseni albatta men жасаймын аны эртең деп. Бирок Аллах кааласа деп. Эстегин Роббиңди качан унутсаң. Айткын, балким баштайт мени Роббим мындан жакшыраак жолго. Бул аяттын түшүүсүдө мындай болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан жөөттөр келип сурашкан. Сиз бизге 3 нерсе туурасында айтып бериңиз. Биринчиси рух, адамдын руху туурасында айтып бериңиз. Ал кандай нерсе? Экинчиси ушул Асхабул Каф окуясын бизге айтып бериңиз. Үчүнчүсү Зулкарнайн туурасында бизге айтып бересиз деди. Эгер ушул нерсени сиз бизге айтып берсеңиз, анда сизге ишенебиз. Сиз пайгамбар экендигиңизге биз тастыктайбыз деген. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эртең келсеңер айтып берем деген. Бирок Аллах Тааланын каалоосу менен кандайдыр бир хикматтыктын, кандайдыр бир даанышмандыктын натыйжасында бир канча күнгө вахий келбей калат. Пайгамбар сама кабар келбей калат. Кээ бир уламалар айтат 15 күн, кээ биркилер 40 күн дейт. Негизинен эми бир канча күнгө келбей калганда. Анан жөөттөр көрдүңбү? Сен жалган эле айтып атасың. Эгер пайгамбар болгонуңда мына айтмаксың деп пайгамбар асамга түрдүү сөздөрдү айтып баштаган. Өзү ишенбей турган адам баары бир ишенбейт. Ишене турган адам жөн эле ишене берет. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жаңы пайгамбарлык берилип адамдарга даават кылардын алдында бир канча күн коомунан бөлүнүп калды. Ошондо баягы элдер отурган жердеги чогулган адамдар пайгамбар туурасында сөз кылат эле. Ошондо Абу Бакир Сыддык радыйаллаху анху өтүп барды. Бир канча күндөн бери сен жоксуң. Эл сен туураңда сөз кылып жатат. Чындыгына айтчы, эмне болуп жатат дегенде мен пайгамбар болдум. Аллах мени пайгамбар кылды. Мен ушундай болдум деп кабар айтканда Абу Бакир Сыддык радыйаллаху анху ойлонбостон ошол заматта ыйман келтирген. Себеби эмнеге десе, мен сени өмүрүңдө бир жолу дагы жалган айтканыңды көргөн эмесмин. Адамдар жөнүндө, эми сен Аллах туурасында жалган айта белең. Ошондуктан мен сени тастыктайм деп ыйман келтирген. Ал эми Муса алейхиссалату вассалам Фираунга толгон токой далилдерди алып келип бербедиби? Не дейт эле, ушунан куткарсаң, мен сени тастыктаймын, сага ишенемин дейт эле. Куткаргандан кийин жок, ал болбойт, ал кокус болуп кетти деп дагы айтат. Ошентип 9 жолу Муса алейхиссаламга вада берип, 9 жолу айтканын кылып бергенде ынабай койгон. Демек ишенбей турган адам эмне кылып берсең деле ишенбейт. Себеби ал сенден бир нерсени сурап жатат. Ушундай кылсаң ишенем дегендин мааниси шуну кыла албай калат, анан кийин ачка чыгат деп ойлойт. Ошол үчүн чыныгы ыхластуу Алла жакшылык каалаган инсандар акылы менен карап туруп эле адамдын сөзүгө ишенет. Ошондуктан вахий кечигип калды. Ошондо Аллах Таала айтты да, айтпагының бир нерсени эртең мен аны жасаймын деп айтпагының. Бирок айтсаң иншалла деп айткының дейт да. Ошол үчүн биз эртең бир нерсени жасайбыз деп ниет кылсак, үйдө кечинде отуралып үй бүлөбүз менен сүйлөшсөк, же бир досубуз менен бир жака барганга убадалашсак, иншалла деп кошуп коелу да. Себеби балким ошо күнгө эртеңки сиздин убадаңызга өмүрүбүз жетпей калар, билбейбиз да. Себеп өлүм баягы каш кабактын ортосунда дегендей, Аллах бизди акыретке жаннатка алып кетер бүгүн түнү. Же дагы бир нерсе болор, же бир кайсы бир себептерден улам бара албай калышыңыз мүмкүн. Ошондуктан убада болуп калып, анан бара албай калсаңыз убадасына каршы чыккан, аткарбаган болот да, бул мунафыктын сыфаты болуп калат да. Ошол үчүн айтышыбыз керек, иншалла Аллах кааласа эртең ушундай кылабыз деп. Биринчиден кыла албай калсаңыз, сизде не кылат? Мунафыктыктын сыфаты болбойт. Сиз аны убада кылган эмессиз, Аллах кааласа деди эле,
Allah kalabaptır. Men ayttım go Allah kalasa mümkünçülük berse kelem degenmin. Allah kalabay kalıptır degen mani bolot da. Eger андай dep inşallah dep aytpasa ne bolot dese men erteң kılamın bul ubada bolot. Eger kıla albasaңыз, kele albasaңыз анда sizde Allah saklasın bayan münafıktın belgileri var go. Süйлösö жалган айтат, убада кылса тескери кылаттан болуп калат да. Аманатка койсо кыянат кылат, 3 белгисин бирөөсү болуп калат да. Ошол үчүн үйгө барсаңыз, кичкей балаңыз бар. Артан ата эртең шоколад алып келсем макул деп кое бербеңиз да. Иншалла деңиз. Аялыңыз бир нерселерди заказ кыла берет, толтура нерсени көрүп алам. Эртең мындай кылып бересиз, мындай кылабыз десе, иншалла деп коюңуз да. Ооба десеңиз эртең кылып беришиңиз керек аны. Сиз аны чындап айткан жоксуз. Сиз аны жөн эле баягы сөзүн токтотуп ишини кылсын үчүн, же аялыңыз тамагын берсин үчүн, иншалла деп койсоңуз болот. Макул десеңиз убада болуп калат, аткарыш керек болот да. Ошол үчүн кичкей балдар сизге келип сүйлөп бир нерсени сурап атабы? Иншалла балам, Allah кааласа деп койсоңуз, не дейт? Эртеси алып келбесеңиз, атасы кече алып келем дедиңиз го десе, Allah кааласа дедим го, Allah каалабай калыптыр да, мен унутуп калыпмын деп коесуз да. Бала дагы түшүнөт да. Ошол үчүн бир жолу Сулайман алейхиссалам ниет кылат. Мен бүгүн түнү 100 аялымды таваф кылып чыгам, айланып чыгам. 100 аялым менен бүгүн түндө көңүлүм көтөрүп чыгам деген ниет кылат. Ар бир аялым боюна бүтө турган болсо, себеби ал 100 аялынын кээ биркилери никесиндеги, кээ биркилери күң аялдар ошолдордо күңдөрү бар эле. Анан иншалла деген унутуп калат. Айтканыдай 100 аялыны кыдырып чыгат, күтөт. Эми ушул 100 аялым 100 баатыр төлөсө, эми Сулайман алейхиссалам баатыр болгон, күчтүү болгон, анан кантип 100 экен, кантип 100гө күч жетет деп ойлонбош керек. Аллах Таала пайгамбарларга ошондой күч берген. Аны түшүнбөсөңүз жаннатка барганда түшүнөсүз. Бул жакта түшүнүш бир аз кыйыныраак. Анан Сулайман алейхиссалату вассалам ошондой кылып жакшы ниетте, эми 100 балалуу болсом, 100 баласы пайгамбардын баласы, бардыгы баатыр болсо, бардыгы Аллах жолунда баягы эл жерини, динини коргогонго даяр болсо, иншалла 100 баатырдын атасы болом деп ниет кылат. Анан келинчектери төрөйт, бир келинчеги төрөйт, ал дагы майып төрөйт. Ошондо эсине келет, баягы убакта мен иншалла дегенди унутуп калдым эле депчи. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, эгерде иншалланы кошкондо Аллах Таала ошондой кылып берет эле, иншалланы кошпогондуктан ушундай болуп калды дейт да. Ошол үчүн эртең бир ишти жасай турган болсоңуз, иншалла десеңиз, Аллах жардам да берет ошол ишиңизге, ошол иш жүрүп кетет да. Иншалла дебесеңиз, Аллах тескерисин кылып кое берет экен да. Аллахнын эрежеси ушундай экен да көбүнчөчү. Bir жолу Муса алейхиссалату вассаламдын коому Муса алейхиссалату вассаламдан бирөөдү өлтүрүп салган, ушуну ким өлтүрдү таап берчи деп сурап, Алладан сурап бер деп келгенде, Аллах айтты, бир уй сойгула десе, ал кандай уй деди. Ал ушундай уй экен деди. Баары бир уй алып келип, биз таппадык. Уйдун жашын айтчы, ал кандай экен? Уйдун жашы мындай экен, дагы издеди. Үчүнчү жолу келип кайта сураганда Муса алейхиссалам айтты, мындай уй, иштебеген, тигиндей кылбаган, мындай кылбаган уй десе, ошондо айтты. Албетте иншаллах Аллах кааласа табабыз деди да. Биринчи, эки жолу сураганда иншалла деген жок. Болду табабыз деп кетет экен. Таппай кайтып келет. Кандай уй союш керек депчи. Үчүнчүсүндө инна иншааллаху ламухтадун. Албетте Аллах кааласа биз эми табабыз деп кетти. Алла эми ушуга жетебиз деп кетти эле. Үчүнчүсү таап баягы уйду сатып алып сойду да. Уламалар айтат, эгерде дейт, үчүнчүсү дагы иншалланы айтпаганда өмүр бою таппай жүрө берет эле, кайсы уйду союш керек экенин билбейт. Дүйнөдөгү көптөгөн уйлар бар, анын кимисин Аллах каалап туруп жүрө берет эле. Ошондуктан үчүнчү жолу да иншалла дегенде Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, дайындалган уйду тапканга дейт. Ошол үчүн бир иш жасай турган болсок, демек иншалла дешибиз керек экен. Ошондуктан уламалар фик маселелеринде кайсы бир адам бир сөздү айтып аркасынан иншалла десе, бул убада болбойт, анан ант болбойт да. Эгер сөзүнү кошуп туруп айтса, бир күндөн кийин же жарым күндөн кийин айтса болбой калат. Же бир аз убакыт өткөндөн кийин тема өзгөрүп, башка темада сөз кеткенден кийин, жана унутуп калыптыр, иншалла деп кое десе болбойт. Анан бизде иншалланы качан көп колдонот десе, кана иншалла ким эртең даватка чыгат десе, иншалла деп коет да. Алла кааласа депчи. Иншалла дегенди ушундай ниетте айтыш керек. Иншалла буну кылбаймын деген ниет эмес, кыламын деген ниетте айтыш керек да. Бир адам үйүндө келинчеги тамак бышырат. Жакшы кыл тамак бышыргандан кийин кел тамагыңды алып келчи, тезирээк жейли десе, иншалла жейбиз десе, иншалла болбосо да жейбиз азыр деген экен да. Неге үйдө тамак турса, мен турсам азыр салабыз жейбиз да десе, эми иншалла деп кое бериңиз десе, барып жейбиз да тамагыңды азыр. Иншалла айтпай койду да. Бир убакта эшикти тыкылдатат экен, караса чакырып келип алып кетип калат экен.
Алып кетип калат экен, бир канча убакыттан кийин эшикти кылдайт экен. Ким бул десе, иншалла күйөөң дейт экен да. Казандагы тамакты иншалла дебегендиктен жей албай калды эле, эмештен келгенден кийин үйрөнүп келди, иншалла күйөөң депчи. Себеп жана аны бир зарыл иш менен бирөөлөр алып кетип калган экен да. Тамагын жей албай калды. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ошондой кыйынчылык келгенден кийин иншалланы үйрөнбөй эле, алдын ала эле иншалла дей беришибиз керек. Андан кийин мындай сөз бар. Буйруса депчи. Ким буйруса? Белгисиз да, ошондуктан Аллах буйруса деп айталы. Эгер бизге буйруса деген сөзгө үйрөнүп алганбыз го, Аллах буйруса деп айтыңыз. Сонда Аллах буйруса кылабыз. Аллах буйрубаса эч ким кыла албайт да. Аллах кааласа, Аллах буйруса деп айталык. Ал эми арабчасы иншалла деп айтсак болот. Вазкур роббака иза насита. Эстегин Роббиңди качан унутсаң. Бул аятты уламалар түрдүү тафсирлерди берген, түрдүү түшүндүрмөлөрдү берген. Адам качан Алланы эсте унутуп баратса, Алланы эстеп кайра зикир кылып турсун дегенди айткан. Ал эми кээ бир инсандар качан унутуп калсаң намаз окуганды, анда казасын окугун дегенде сөздөрдү айткан. Вакул жана айткының, менин Роббим мага силер сурагандан дагы жакшыраак жолду көрсөтөт депчи. Вакул айткының, аса айяхдияни, Роббим мени туура жолго салат, бул силер сурагандагы дагы жакшыраак. Ошондуктан сиз айтыңыз иншалла десеңиз, Аллах Таала сиз ойлогон ниеттен дагы жакшыраак бир ишти берип кое берет ошондон башка. Ошондуктан балким биз ушундай деп ниет кылдык, иншалла кылалы деп туралы, балким Аллах Таала бизге мындан жакшысын берип калар. Мындан жакшы бир вариант чыгып калар дегендей экен да. Бул аят Асхабул Каф, жанагы Каф окуялары боюнча Кафтын үңкүрдөгү адамдар туурасында келе жатып эле бул башка нерсеге өттү. Себеби байланышы ушул окуя туурасында пайгамбарыбыздан суралган эле. Кайра ошол үңкүрдөгү адамдар туурасына кайтып, "Валабису фи каффихим 300 синина ваздату 9". Ал Кафта үңкүрдөгүлөр турушту үңкүрдө 300 жыл жана кошумча ашыкча кылды 9. 309 жыл деп уламалар ушунан айтат. 309 жыл ошол үңкүрдө болушту. Кул Аллаху а'лам бима лабису. Айткының Аллах жакшыраак билет алар канча болгонун. Себеби жөөттөр ошол убакта түрдүү окуяларды айтат эле. Бирөөсү 1000 жыл, бирөөсү 40 жыл, бирөөсү 1000 жыл деп баягы тарых бир аз алыстагандан кийин өзгөрүп кетет го. Бирөөсү 100 жыл десе, бирөөсү кошуп 1000 жыл дейт го. Тарых бир аз өзгөргөндө кошулмалар кошулат дагы өзгөрүп кетет. Жөөттөр ошондой кошуп алгандыктан айткының Аллах алардын канча турганын жакшы билет, жөөттөрдүн сөздөрү туура эмес. Лаху гайбус самавати вал ард. Аллахка таандык асман жердеги гайыптар. Бизге көрүнбөгөн жердеги, асмандагы бизге көрүнбөгөн, келечекте боло турган жана өткөн тарыхтагы нерселердин бардыгы Аллахка гана таандык. Аллах аны жакшы билет. Абсир бихи ва асми. Аллах бардыгыны көрүп жана угуп туруучу. Аллах бардыгыны көрүп турат, бардыгыны угуп турат. Ма лахум мин дунихи мин валийин. Жок аларга Аллахтан башка эч бир өкүл, ишини бүтүрүп бергенге өкүл жок. Вала юшрику фи хукмихи ахада. Шерик кылбайт өкүмүгө бирөөдү да. Аллах Таала өкүм чыгарганда Алланын өкүмүнө эч ким шерик болбойт. Аллах шерик кылбайт. Демек мындай да, аламда канча өзгөрүүлөр, кыймыл аракеттер болуп турат го, кубулуштар, түрдүү нерселер болуп турат. Ошолордун бардыгыны Аллах кылып турат. Аллах жасап турат. Эч ким аны жасабай эле, эч кимдин ага тиешеси жок эле. Аллах гана кылып турат да. Кээ бир адамдар Аллах кылат, анан паланчы кошо кылат, болбойт андай. Паланчы эч качан кошула албайт ал жака. Ошол үчүн булут келди. Аллах кааласа жамгыр жаайт, Аллах каалабаса жаабайт. Ошондуктан булут келип кете берет, бирок жамгыр кээде эле жаайт да. Демек Аллах каалаган гана болот. Ошондуктан Аллах кайсыл ишти кандай кылам десе, дал ошондой болот. Эч бир адамга шерик боло албайт. Ошол үчүн баягы доктурларга барганда биринчи Аллах, анан сиз дагы экинчи болуп кошуп алыңыз эмес, эч кимди кошпой эле коюң Аллахка. Аллах кааласа шифа болот. Доктур шифа бербейт, дары берет. Дары кээде айыктырат, кээде айыктырбайт. Эгер доктур шифа бергенде, анда неге ошол заматта бербейт? Бир доктур айткан экен да, бир чоң баягы клиникага чакырса, Алла жолуга чыгып, даватка чыгып жүргөн доктур өтө белгилүү доктур экен.
Анан клиникага чакырат экен, чакырса, бул Америкада болгон окуя, чакырса айтат экен, менин шартым бар, ошол шартымды кабыл алсаңар, анан иштейм силерге. Айт шартыңды. 5 убак намаз окуйм. Макул, маселе жок, окуй бер. Айына 3 күн даватка чыгам. Макул, ага деле шартың болот, айына 3 күн уруксат беребиз. 3-чү шартым бар, ар бир келген, баягы не деп коет? Пациенттейби же оорукчандайбы, ар бир бизден баягы ден соолугу туурасында арызданып келген адамга биринчи айта турган сөзүбүз Алла кааласа айыгасың деп айтабыз. Болбойт дейт. Бизнести өлтүрөсүң да, биз айыктырабыз, биз даарылайбыз деп жатсак, анан сен Алла десең бизнес өлөт да дейт. Десе анда иштебейм дейт. Бирок аябай атактуу болгондуктан макул келип иште дейт. Бирок аргасы болгондон айтат да, баягы доктор айтат, мусулман доктор арга айтат. Эгер сен шифа бере ала турган болсоң, анда заматта неге бербейсиң? Сенде бар экен шифа, бер кой. Аны бир жума, бир ай жаткызбай эле дейт. Ошол үчүн Алла каалаганда айыктырат, Алла каалабаса айыктырбайт деген экен да. Ошол үчүн чындап эле Алла кааласа айыктырат, Алла каалабаса айыктырбайт. Ага экинчи деп эч кимди кошпош керек. Демек, бул ааламда болуп турган ар бир кыймыл аракетти Аллах жасап турат, эч ким ага шерик болбой эле. Сүрөтү башкалар бирөөлөр кылып аткандай болот да. Бул сыноо деп ушуну айтат. Сүрөттө бирөөлөр кылып аткандай болот, чындыгында Аллах кылып атат. Кээ бир адамдар сүрөткө ишенет, кээ бир адамдар чындыгына ишенет да. Ошондуктан бир долларды копиялап келсе не кыласыз, сүрөтүгө ишенбейсиз. Арыстандын сүрөтүн көтөрүп келсе арыстан дебейсиз да, бул арыстандын сүрөтү дейсиз да. Хакыйкый арыстан бул эмес дейсиз, бул сүрөтү дейсиз. Дал ошондой эле бул ааламда бирөө бир нерсе кылып жаткандай болот, шамал бир нерсе кылып жаткандай болот. Анын бардыгы Алланын кудретинин белгилери. Демек, Аллах Тааланын өкүмдөрүн бул дүйнөдө жүргүзүүдө Алла эч кимди шерик кылбайт, жалгыз Аллах гана кылат, Алланын каалаганы болот. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашаллаху